Çıktı. Саламатсыңарбы, урматтуу кыргыз элим. Бүгүн канчанчы болуп калып атат ошондо? Бүгүн 29 апрель, саат азыр 1:30 болуптур. Абдымалик Кудайбердиев бүгүн Жогорку кеңештен комитеттин бир депутатына кирип чыкты. Комитеттин башчысы дейби? Жок, аны сиз өзүңүз полностью жооп бересиз азыр. Мен прямой эфирге ошол ким заинтересованный болса кредиттер маселеси боюнча бизге эмеге прямой эфирге кире бергиле, суроолорду бере бергиле. Бир киши кирди. Эми саламатсыңарбы? Азыр көп кирбей атат, 2 киши болду. Карап атат. 15-20 болду. Так. Саламатсызбы, Абдымалик мырза? Кандайсыз, жакшысызбы? Бүгүн сиз Жогорку кеңештин депутаттарына кирип чыктыңыз, Кимге кирип чыктыңыз, ошол боюнча тактап айтып кетсеңиз. Биз кече бул маселе кече болгон да, баягы. Андан мурунку күнү ушу Жогорку кеңештин депутаттары сыртка чыгып, биздин ушу насыя маселеси менен жүргөн, баягы насыядан жабыр тарткан коомдук уюмдардын эмелери менен жолуккан экен. Жолугушуп. Алында видеосу жүрөт. Анан аерден ошо эртеси жана Улукбек Ормонов депутат кабыл алам деген экен. Кече биз ага киргенбиз. Ормоновго. Анан Ормоновго кирип бүт проблемаларды айтып эметсек, анан мен колдойм. Канча киши кирди? 6 киши кирдик. Мен колдойм ушундай поддержка кылам, туура маселе экен деп эме кылып туруп, анан мен эртең жана бюджет комитеттин төрагасы Токтошев бар, ошо менен эметем, ошол кабыл алат деп эме кылгандан бүгүн келсек азыр кабыл алды. Токтошевдун приемунда болдум азыр. Сиз өзүңүз кирдиңизби же кишилер менен кирдиңизби? Мен өзүм эле кирдим. Мен кишилер менен кирейик деп элем. Жалгыз эле кабыл алат дегенден мен жалгыз кирип чыктым да. Эми бул кредит маселеси, бул акча насыя саясаты бул бүгүн эле чыгып аткан маселе эмес. Бул эми 30 жылдан бери көйгөй болуп келаткан нерсе. Себеби бизде бул акча насыя саясаты мындай өзүнүн эрежесинде, өзүнүн талабына ылайык биздин мамлекетте уюштурулган да жок, иштеген да жок. Эми биздин экономика бүт эле көмүскө болуп калбады баягы. Жемкорлук тим эле ушу кекетеге жетип калды. Анан мындай жерде акча насыя саясаты азыркы ушул учурдагыдай эле иштешке мүмкүнчүлүгү бар да. Мындан жакшы иштегенге эч кандай мүмкүнчүлүгү деле жок да. Мен суроо берип турайын. Ошого жооп берип туруңузчу. Бул жерден сиз азыр айтып атасыз, бул Кыргызстанда негизгиси акча саясаты туура эмес болуп атат. Ошо акча саясаты туура болуш керек. Негизгиси акча саясатын ким регулировать этет? Акча мамлекет регулирует этет. Мамлекетте как уполномоченный орган мамлекеттики Улуттук банк. Улуттук банк ошол акча насыя саясатын мамлекеттин атынан жүргүзгөн баягы орган, мамлекеттик орган болуп танылат. Ал 100% менчик, 100% элдики. Ошон үчүн жана Улуттук банктын мыйзамын жазганда, ал эки эле талап коюлуп атпайбы мындай? Жалпылап айткандачы, алар биринчи алардын жумушу коммерциялык банктардын жанагы башка кредит менен иштеген ишкана уюмдардын ишин канчалык мыйзам деңгээлинде иштеп атат, ошого надзор жүргүзөт. Көзөмөл жүргүзөт. Анан экинчи эмеси жанагы банк боюнча мыйзамдын 17-чи беренеси бар, ошону 16-да кичинекей строка менен келтиришип коюптур. Булар кардарлардын укугун коргойт. Эми мындай алганда Улуттук банкта баягы негизинен кардарлардын укугун коргош керек да. Азыркы учурда эмне болуп атат? Эми бизде азыр мыйзам таптакыр иштебей атат. Бүт кардарлар жабыр тартып чуркап жүрүшөт. Анан Улуттук банкты жүргүзгөн эч кандай иши жок да. Саясаты жок. Анан мындай болуп атпайбы? Улуттук банкта өзү жанагы коюлган задачасы сел функция задач дегендечи. Улуттук банк баалардын турукташтырган камсыздайт дейт да.
бағалардың тұрыпташтырған камсыздайт. Анан экинчи, өкмөт менен биргеликте финансалык системанын туруктуулугун, стабильностун сактайт. Эми көрүп атасыздар, бизде каяктагы финансовый стабильность, каяктагы туруктуу баанын сакталышы. Буга бизде бир ай менен 2 айдын ортосу 10-20% өсүп атпайбы. Значит, бүгүнкү күндө биздин өлкөдө жүргүзүлүп аткан акча насыя саясаты эч кандай натыйжасыздыгын көрсөтүп атат. Ошондо сиз бүгүнкү комитеттин төрагасына ушулардын баарын айтып бердиңизби? Мен ушулардын бардыгын айтып бердим. Анан булардан кандай чыгыш жолдорун да айттым. Анан мен пенсионер болгондон кийин, мен азыр 72-демин. Убактым көп. Мен мындай жөн эле сүйлөй бербейм. Мен цифрлар менен, анализ менен, так отчету менен. Бүгүн да айттым. Бул кандай? Эми ошондо комитеттин төрагасы айтты, ушу менен платную заниматься этем, ушу элдин машинасы аябай сиз мурун эле келбептирсиз. Анан сиз менен байланышам, телефон бардыгын алып калып, мен улуттук банкты чакырам, андай деп эметип калдым. Анан эми көрөбүз эми, турмуш көрсөтөт. Анан кече эле ушул биздин насыядан жабыр тарткандар менен жолуккан депутаттардын, анан кечеги азыр ошо банктар боюнча мыйзамга кандайдыр бир өзгөртүүлөр киргизип кече карады го сессияда. Караганда маселе козголду го, жанагы Атасов беле? Атасов анан бир-эки депутаттар ошол жерде бир улуттук банктын замы отурду го. Мен ушунчалык таң калдым да. Мыйзамды эч кимиси билишпейт экен да. Ошо улуттук банктын представителин да билбейт абы. Анан айтып атпайбы? Айрда прямо силер процентти кандай эме кыласыңар? Процентти силер карай аласыңар, башка кыла албайсыңар десе, ал айтып атат, банктар дейт өздөрү чечет, өздөрү билет, они самостоятельный деп. Жок, андай эмес да. Ошол мыйзамда 27-чи статьясы бар, беренеси. 27-чи статьяда улуттук банк ошону как экономика рычаг катарындагы проценттерди ошо мыйзам чегинде регулировка кылат деп так жазылып турат. Аны кандай регулировка кылганын жолун улуттук банк иштеп чыгат деп турат. Алар өздөрүнүн эмеси билбейт баягы мыйзамдагы укугун. Анан экинчи да бир нерсе бар да, бу жердечи. Бу жерде аябай эме кылыш керек. Ошол мыйзамда баягы улуттук банк статусу жөнүндө турат да, улуттук банк ошо мамлекеттик банк болуп эсептелет. Андан бул дейт, ошо мыйзамда ошентип жазылып турат. Бул эч кандай баягы пайда көрүү баягы жагын көздөбөгөн иш алып барат депчи. Мен 19-жылда көрүп атам, Национальный банк 7 миллиардтан ашык прибыль алып атат. Прибыль булар каяка кетип атат? Бүт расходко кетип атат. Бир эле жыл мурун 1 миллиард болсо, азыр 1,5 миллиард, 2 миллиардга жетип калыптыр расход. Эми ошол 2019-дун отчету мен мына так эле айтып атам, отчет боюнча. Эгер макул болбосо өздөрүнүн отчетун карасын, аны болбосо чыксын, отчеттун кайерин тапканда. Ушу 160 миллиардтай кредит беришип атат. Алган кирешеси, банктардын алган кирешеси, улуттук банктын кошкондо 48 миллиард болуп атат. Сиздин номериңизди айтып коюңузчу, сурап атышат. Меники 0771 122 111. Ушул номерге байланышсаңар, Абдумалик Кудайбердиев финансист. Анан экинчиден расход аябай көп да, эми бүгүн угуп атабыз, кээ бир банктардын управляющийлери, жана президенттери 20 000 доллар алат экен дейт. Эми бул эми нонсенс. Анан кече эле бир аял келди. Ошол боюнча айтып бериңизчи. Үйү 35 000. Кыядан келиптир, сизге жолугуп. Жок, Карабалтадан эле. Ошо банктын жанында дейт үйүм дейт. 35 000 долларга үйүм баалап туруп, бул өзү төлөп 800 долларга жетпеген карызы калыптыр да. Ошону төлөттүрбөй сотко берип, соттордо мына Жайыл району чыгарды дейт. Чүйдүн коллегия сот 3 сот чыгарып атат дейт. Жогорку сот чыгарып атат. Үйүн алып выселение кылып атат экен. 700 доллар үчүн 35 000 долларлы үйдү. Анан эми кече кызыкадан келгенде айтып атпайбы, мен бир банктан алыптыр, 150 000 алып 2011-жылы болгон экен. 200 000 төлөптүр. Анан 67 000 карызсын деп туруп, 2013-жылы жөн эле соттун чечими эч нерсе жок эле кирип банкты ээлешип алыптыр. Эми мындайлар вообще толтура да. Эми мындай алганда азыр
байкуш биздин эл ушунчалык кароосуз калып турду. Булардын арызын уккан эч ким жок. Булардын түшүндүргөн да эч ким жок. Эми банк буларды кандай кылып атат? Мына банктын пайызы мен азыр жана комитетте да айттым. Кече жогорку кеңеште жана айтышты го, 8% барам деп. Эгер бүгүнкү банктын отчету боюнча өзүнүн жана депозит кредиттин отчетун эме кылганда, аерде булар берип атпайбы? Жыл бою канча кредит бердик, анан депозиттин среднеизвешенный баягы орточо пайызы канча, анан ошол учурда берилген кредиттин орточо пайызы канча депчи. Мына мисалы үчүн улуттук сом менен алган кредит 19-жылы 1,5% болуп тур депозитте. А берген проценти баягы кредиттин проценти 19% болуп тур, 19-дан берип. Ошондо 12 эсе көп болуп атпайбы? 12 эсе. Ал эми жанагы иностранный валюта, жанагы доллар менен алганы 0,3 экен деп. 2 эсе. А эми банктын пайызы неден куралат? Бул банктын расходу. А банктын ошо риски, табекелчилиги деп коет. Банктын жанагы пайдасы, маржасы. Анан булар дагы ошо пайдасын коюп атат ошол жерге. Пайдасын коюп атат. Анан жанагы кредитный рискти коюп атат. Еще анан дагы коэффициент, эффективность дагы коэффициент 200%. Булар мен ушунчалык мына көрүп атабыз. Булар ушу пайызды эсептейт экен дагы. Максат эле пайызды көбөйтүш. Баягы мисалы үчүн кредитин дагы эме жанагы график түзгөндө 2 айга 2 жылга эсептесе, мисалы 1 миллион алса. Эми 20% кой алса эгер 20%. Бул өзү 2 жылда 250 миң болот процент. А булардын эсептеген проценти миллионго чыгарып атпайбы? 2 миллион. Анан кийин булар баягы кардар кайтарган сумманы, булар эмеге коюп атат. Проценттин эле погашениясы коюп атат, а жанагы основной сумма туруп калып атат да. До конца ушул основной сумма азайган жок да. Ошол суммага процент эсептелип, ошон үчүн процент аягында 5 эсе, 10 эсе болуп кетип атат да. Бул вообще беспредел да. Буларды билбейм, буларды эмне кылыш керек. Эми элди ушу бир 20 банк, 25 банк биригип алып, жана кредитный союз бир нерселери бар. Просто Кыргызстандын элин азыр бүгүн тупикке алып келип коюптур да. Эми адамдарды көрүп просто эгер коом нормальный болсо, бизде мындай болбош керек эле да. Бу жерде коомдун эч кандай ролу эмеси жок болуп калыптыр. Коом бирикпей да калыптыр. Эми ошондон коомдун баягы бирикпегенден пайдаланып, баягы жегендер, баягы максаты башкалар каалагандай пайдаланышып атыптыр да. Анан эми кече былдар айтып атпады, бизде бүгүн мошенниктер көбөйүп кетиптир депчи. Баягы козголгон кылмыштардын бардыгы эле мошенник экен депчи. Эми мошенникти ушу мен ойлодум, ушу как раз ушу кредит бергендер чыгарыптыр да. Ушу банктардын эмес. Анан карыз болуп калат, кел үйүңдү алам башка десе, анан расписка жери одан алат 2 миң 3 миң. Эми ал сумма көп деле эмес да. Анан кайра кайтарып бере албайт, анан милицияга берсе, милиция буну граждансы башка карабайт экен да. Сразу уголовный иш козгойт. Себеби алар да пайдаланып камап коем, андай кылган, кортпой акча алмай да. Эми бүгүнкү күндө эгер бийлик азыр ушу элге болгон мамилесин өзгөртпөсө, билбейм эмне болгонунчу. Эл ушунчалык кордолуптур азырчы. Бардыгы эле элдин үстүнө тиричилик кылып калыптыр. Элге өзү баягы мамлекеттик кызматта отуруп, элге кызмат көрсөтөм деп келгендер элди тоноп аткандан кийин ушу колунан ким мүмкүнчүлүгү болсо, элди тономой ошол мезгил, ошол процесске келиптирбиз да. Эми мындай билбейм, мындай коом биригип, бир мындай оңдолбосок болбойт. Биз азыр дүйнөдө ааламдаштыруу процесси жүрүп атат. Эгер биз эс акылыбызга келбесек, акыл менен өзүбүздү башкарбасак, ушинтип бири-бирибизди алдасак, бири-бирибизди поставить этсек, бири-бирибизди эми акыйкатсыздык менен тууралык болбогон жер эч качан өнүкпөйт өзү негизичи. Тем более биз мусулман мамлекетибиз, мына орозодо отурабыз. Анан акыйкат тууралык таппасак, биз жолубузду таппайбыз эч качан. Ошон үчүн эми оңдолушубуз керек да, бул нерседен чыкпасак, азыр как улут катарында да, мамлекет катарында жок болуп кетиши эч нерсе эмес. Коомчулук азыр бирикмейинче, башы бирикмейинче калады калабыз, Эми Токтосун мырзага да суроо берип кетейин. Токтосун мырза, саламатсызбы? Сиз жанагы эме боюнча айтып бериңизчи. Бир банктын эле примерин келтириңизчи.
любой бир банкты. Банктарда мындай да, биз өзү кирип жетекчилер менен сүйлөшүп да неме аларга неме кылып берип атабыз. Суроо берип атабыз. Эч кандай ушуга бизди ынандыра албай атат, жооп бере албай атат да. Булар мен айтып коеюн. Ол ар бир кардар менен байланыштуу да. Азыр мен айта турган нерсечи. Банктар мисалы үчүн башында акчанын суммасына жараша акча алып калып атат. Ар бир кардардан, мисалы үчүн миллион сом болсо, жок, мен мындай суроо берейин. Алып калып атат. Мындай суроо берейин, Токтосун мырза. Мына сиз мындай айтканда кардарсыз, Ооба. Абдумалик мырза кредитный организациянын полномочный представители. Сиз бул кишиге кайрылганда эмне деп биринчи эмнеден баштайсыз? Ар бир кишиге ошо советте сиз эмнеден баштайсыз? Суроо бересиз. Суроону мындай койсоңуздар. Мына мыйзамды банк боюнча беренелерди карап туруп, биринчи, мисалы үчүн акча кармап калууга эч кандай банктын укугу жок. Мисалы жанагы платеж, обналичка дегендердин бардыгы, ошонун бардыгы мыйзамсыз. Булар биринчиден акчаны кредитке бербей туруп алып калып атышат өздөрүнө. Дагы еще сиздерге ар бириңиздерге ошону 5 жыл болсо 5 жыл, 4 жыл болсо 4 жыл процент эсептеп атат. Ошондо двойной согуп атат. 50 000 сом алып калган болсо проценти менен 100 000 уурдап атат деген эле сөз бул. Экинчиси. Сиз түшүнгөн жоксуз. Токтосун мырза, мына биринчи банкка киргенде эле салам алейкум деп туруп эле киргенден кийин мен баланча кредиттер боюнча мен баланча 1000 сом алгам. Ошол процентим туура эмес, кредитный договорда туура эмес болуп калды. 25%ке берди, мисалы үчүн. Мага 25%-ти 11-чи беренеде турбайбы? Банк бардык эмени аныктап тактап бериш керек. Бул банктын сыры эмес, башкага да жатпайт депчи. Мыйзамды окуш керек да. 10-чу, 11-чи, 7-чи берене. Элмира Мукамбетовна мынтип атыптыр. Бизде мына. Суроо берип атат. Бизде 25%-тин мына депозитиң 1,5 экен. Банктын расходуна канча койдуң? Банктын табакелчилигине канча койдуң? Банктын рискине канча койдуң дегенде ал тактап бериш керек. Мына мисалы үчүн өзү 1,5 болсо. Мындай азыркы бүгүнкү күндө өздөрүнүн отчет менен алайын. 1,5 болсо. Значит, банктын операционный расходу, значит, 1,5 деп койсун, бирок ага жетпейт. Табакелчилиге ладно 1,5 койсун. 1,5 жанагы рискке койсун, маржага. 4,5. Жанагы депозиттин 1,5 менен 6. Значит, 6-дан ашкан процент болбош керек. Булар каяктан 36 кылып атат? Биринчи суроону ушуну бериш керек. Бизге тактап бер. Процент. Мен кредит алып атканда, сен ушуну мага тактап беришиң керек экен мыйзам боюнча. Мен мыйзамды билген эмесмин, мыйзамды билдим. Ошо тактаганын азыр эле түшүндүрүп кой деш керек да. Биринчи вопрос ошо. Биринчи вопрос. Кече Улуттук банктын эмесем айтып атпарбы? Банктар дейт, обязан тактап бергенге дейт. Как себестоимость чыгарып бериш керек. Улуттук банктын представители жанагы немеде жогорку кеңештин комитетинде жооп берип атат. Бардык нерселерди суроо берсеңиз, любой банк силерге уточнять этип берет деп атат. Кандай депозитный ставкасы канча, жанагы неме тобокелчилик канча ушул. Ошону бир банк кылып жасап бере албайт. Анткени 25%, 30% аны кантип эме кылат? Обосновать этип бере албайт. Мүмкүн эмес да. Демек бул жерде мошенничество именно немеде, коммерческий банктарда. Да, 10-кратный кетет. Башынан эле ошол кетип атат. Мисалы улуттук банктагылар өздөрү дагы мойнуна алып атат. Но немени булардын пайдасы 1%тен ашпайт деп атат. 1%тен. Азыр Абдумалик мырза айтып кетпедиби? Бул 1,5 максимальный деп айтылып атат да, бирок булар өздөрү да мойнуна алып атат. 1%тен ашпайт деп. 1%тен ашпаса, анда ошол расход деле 1%тен тегерек болот. Анда 4,5 миң жетпей калат. Ошондой эле болбойт. Расход дагы, тобокелчилик дагы 1% тегерек болот. Ошондо эми мына ставканы макул, ставканы көбүрөөк алайлык. 1,5 алайлык. Эки алганыбызда деле ошондо 5ке чейин болуп атпайбы? 4-5 эле болуп калды. 4,5 болду. 4,5-дан ашпай калып атпайбы? Ушуну жанагы суроо боюнча
кимиңиздер болсо дагы мисалы үчүн банкка барганыңыздарда ушуну талап кылганга укугуңуздар бар. Алар сиздерге сонун кылып жооп берүүгө милдеттүү. Эми ушу проценттерди сиз бирөөңүздөр 30 менен алгансыздар, бирөөңүздөр 28 менен алгансыздар. Шуну мага далилдеп бер, негиздеп бер десеңиздер, алар ошону негиздеп бергенге милдеттүү. Эч качан негиздеп бере албайт, себеби ал мыйзамсыз коюлган проценттер баарысы. Азыр мен өзүм дагы эме кылып коеюн. Урматтуу кардарлар, кредит алгандар. Кредит алгандардын бардыгы эмнеден башташ керек? Азыркы учурда ыйлап, чимкириңерди агысып, же болбосо кандайдыр бир мындай мен өлөм уже, мен уже башым жетпей калды, мен уже кыйналып атам дегендерди токтоткула. Өзүңөрдүн кредитный специалисттериңерге, головнойлорго баргыла дагы, көрдүңөрбү, финансист өзү айтып атат. По рекомендации баргыла дагы менин башымда укугумду билбептирмин. Ушул кредитный договорду составлять эткенде мага эч ким эчтеке деп айткан эмес. Бирок мен азыр укугумду билишим керек. Менин неме берген процентный ставкалар канчадан башталды эле? Кандай кылып эметтиңер эле деп баягы тобокелчилик болобу, риск болобу, жанагы депозитный ставка болобу, өзүнүн жанагындай келтирген чыгымдар болобу, ошол 4 нерсени коюп туруп мага эсептеп бергиле деп айткыла. Ошондо сиздердин жанагы алган кредитиңердин жарымын уже төлөп берип салган болосуңар, даже кутулганда болосуңар, булар мошеннический действия кылып аткан болот. Өзүңөр көрдүңөр, дагы бир жолу көргүлө, жана Улуттук банктын представителинин сүйлөп аткан сөзүн даже эмеге видеого тартып алгыла дагы ошонун голосовойун бергиле. Мына Улуттук банктар өзү, Улуттук банктын представители айтып атат. Бизди, оказывается, сиздер туура эмес эме бериптирсиңер. Мына сурагыла деди, бизге жооп бергиле деп, ошолордон письменном виде жоопторду алгыла. Бул жерде неме мындай айтканда жогорку кеңештин депутаттары мына комитетке келди, уже карала баштады бул боюнча. Бирок коомчулук бирикмейинче, коомчулук башы биригип, мындай айтканда бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, мындай биригип, мен улуму, мен сулуму, мен кыйынмын дебей, ошол коомдук бирикмелер кимдер гана ошо кредиттер менен заниматься этпесе, баардыгыбыз тең ошол улуттук демилгеге кошулушубуз керек. Баарыбыз тең ошол менен элдин кызыкчылыгына ошо кредит маселеси боюнча мыйзамдарды өзгөртүүгө киргенге биз баарыбыз тең эмебизди, убактыбызды дагы ошол көңүлүбүздү дагы түздөп ошого жумшашыбыз керек. Сиздер көрүп атасыңар, бүгүн Абдумалик Кудайбердиев ошо комитеттин экономический отделдин комитеттин башчысына кирип чыкты, төрагасына кирип чыкты. Төрагасына бүт полностью өзүнүн түшүнүгүн берип кирди. Эми бул киши ошо комитетке сессияга коюп алып чыгыш керек. Муну даярлап туруп алып чыгып, ай силер эмне кылып атасыңар? Элди тоноп бүттүңөр, болду, эми токтоткула. Мыйзамдуулугуна келели. Ошол 17-18 мыйзам бузулуп аттыр. Улуттук банктын өзү 2 мыйзамды бузуп аткандан кийин Улуттук банк дагы бу жерде уже туура эмес иштерди кылып атат. Элди тоногонду токтотолу. Биз өткөндө Улукбек Мариповго кирип чыкканбыз. Аны сиздер өзүңөр жакшы билесиңер. Ошол Улуттук банктын представители ошол жерден Абдыгулов өзү келип ошол жерде отурду да. Ал айтып атат, мен дейт, ушу Кыргызстанды дейт, мен келгенден бери дейт, аябай байытып салдым дейт. Эмне кылып байытып салыптыр? Эмне элди тоногонуна эме сүйүнчүлөп атабы? Өзүнүн байыганын айтып атабы? Бул жерден Абдыгулов өзүнүн байыганын айтып атат. Мен ошондо суроо бердим. Абдыгулов мырза, сиз канча зарплата аласыз десем, мен 120 000 сом алам. Эмне кыласыз деп атат. А мен айттым, сиз 120 000 сом алсаңыз, тетиги жерде майыптар 1000 сомдон 4,5 миңге чейин алышат майыптыгы менен дедим. А сиз 120 000 сом алып, ошон үчүн эмне ошол сиздин айлыгыңызга иштеп атасызбы? Эл үчүн иштебейсизби десем, сиздин акыңыз жок дейт. Мен эмнеге акым жок экен? Мен ушул Кыргызстандын жаранымын. Мен өзүмдүн укугумду тебелеткенге эч кимге бербейм. Мен мыйзамдардын баарын билем. Ошон үчүн мени ким көрүп атса дагы, Абдумалик Кудайбердиев өзү финансист, эксперт, уже монун барысы боюнча аналитика жазып чыккан.
жана ошондой эле жанында дагы толтура адамдар бар. Биз башында деле түшүнбөптүрбүз да, бул эмнеден загвоздка болуп атат деп. Көрсө биз жанагы неме док кейжи деген бар да, бул документация Кыргызская республика деген, аны акча төлөп туруп, анан ключ алып туруп, анан ошону ачып туруп, анан ичинен көрүш керек экен да. Ошол себептен банктардын мыйзамдарын биз ал жерден көрө албайт экенбиз. Ошон үчүн азыркы учурда мисалы үчүн Кудайбердиевдин колунда кагаздардын баардыгы жүрөт. Ошол распечатка чыгарып алыптыр. Канча киши келсе дагы, 100 киши келеби, 300 киши келеби, бир күндө канча киши кайрылса дагы ошолорго канча процент менен кандай болуп атат, бүт баарын түшүндүрүп, айтып берип атат. Бул эмнени айтат? Бизге ушул жанагы карапайым эл бир тоо курдаса 8 жылга кесилет. А эгерде мисалы үчүн 200 000 долларды алып алып прокурор болсо, аны болсо жууп тазалап туруп, акчасын алып туруп кайра чыгарып берет деген бул чын. Анткени карапайым элде азыр эчтекеси жок калды. Только бир эле скальпын снимать этиш керек, анан жон терисин снимать этип туруп, анан жанагы тиги арабтарынабы же тиги чет мамлекеткеби сатканга эле албаса, эчтекеси калган жок. Эгерде ошону түшүнсө, анан мен баардыгыңарды чакырып кетем. Азыркы учурда кырдаал аябай эле орчундуу болуп атат, биз түшүнүп атабыз. Жегенге наныңар жок, үйүңөрдө продукту жок. Баардыгыңар тең ыйлап атасыңар. Баардыгыңардын маселеңер ошо кредиттин ставкаларын төлөй албай атасыңар. Эгерде жогорку кеңештин депутаттары уже чечим чыгарбаса, комитеттерде уже көтөрүп чыкпаса, бул вопростордун баарысын чечим чыгарбаса, дефолт кыласыңар. Дефолт деген бул мен төлөгөнгө возможностьум жок, мен төлөй албайм, мен эчтеке мадыктын кессең да менден кан чыкпайт деген сөздү дефолт дейт. Бул кризис. Бул уже мындай айтканда акчам жок деген нерсе. Ошондуктан эгерде азыр сурооңор бар болсо, бергиле, суроолоруңарга жооп берет. Бул жерде неме Абдымалик байке мындай дептир: процентти төлөп такыр эле чоң, суммасы кыскарбай эле проценттердин пенясы, проценттерди төлөп жатабыз дейт. Улуттук банк өздөрү закон иштетип чыккан, элге иштебейт дейт. Эми Улуттук банк закон ал кандай деген мааниде айтып атат. Бул банк закон бар да. Закон Кыргызской республики, а национальный банк Кыргыз республики и банковской деятельности депчи. Мыйзам бар. Ушул мыйзамдын ал киши мыйзамдын негизинде иштейт. Муну мынтип атат да. Анан жанагы мыйзамдарды иштеп, мыйзамдар боюнча иштебейт. Иштебейт атат. Мыйзамдар действительно иштебейт атат. Анан жанагы эме боюнчачы, жанагы проценттеле эсептеше берет, жанагы негизги сумманы азайтпайт деп атпайбы? Биздеги банктардын иштөө принципи ушундай экен да. Баягы адам кредитин кайтарат. Кайтарганда ошо процентти көбөйтүшүп алып эле, ошо процентти кармай берет экен. А бирок жана гражданский кодексте бар да, эгер сумма жетпесе, биринчи основной сумма жабылыш керек. Анан биздин өкмөт токтому да кызык да, баягы өкмөт токтому пандемияга байланыштуу 3 айга отсрочка деди го. Отсрочка выплата основной суммы деп чыгарды да. Өзү биздин банктар ошо менен ал өкмөт чыгарбаса деле ошо отсрочка кылып атпайбы? Процентин алып, основну азайтпайтчы. Булар жөнү кайталап, это смешно да, мындай күлө турган нерсе да. А эгер действительно жанагыдай отсрочка кылган болсо, отсрочкадан эч ким жабырт аткан жок да. Процентин эсептешип атат. Нургүл Пайызбековна, муну карап турузчу. Менде как раз бир суроо бар да, ошону кагаз менен эметип алайын. Анан отсрочка эми баягы элди мазактайт кандай эле бир чыгарган нерселер да буларчы. Анан бул жерде эч кандай сумма төлөнгөн жок. Себеби процент эсептелип атат. Мына могу жерди карасаңыз, мына. Бул жерде мындай бизге 18 мартта жанагы неме чыкпадыбы? О временных правилах регулирования деятельности финансовых кредитных организаций депчи. Анан бул жерде мынтип атат да, со стороны ФКО было реструктуризировано дейт. 208 046 кредитов дейт. На сумму 81 миллиардов сомов дейт. Сиз ушул акча момча кишиникин жабылды дегенге ишенесизби? Жок, бул жабылды деген жок да. Бул жерде эмне болот? Реструктуризация болду деп атат. Баягы сроктору жылдырылды деп атат. Сроктору жылганда сумма кетпейт да. Сумма жабылганга кетет да. Жок, ошону айтып атам. Бир жок эле сумма. 81 миллиардты. Жок, ал жөн эле. Отчетный саныга. Получается,
Сурогун жылдырып атса, айырда сумма жабылган жок. Кайра процент кетип эле Процент кетип атпайбы? Мына мисалы үчүн Наулайда төлөй турган карызыңы связи пандемия деп 3 айга жылдырып койду. 3 айга чейин төлөй бересиң. А бирок процентин эсептеп атат. А жерде эч кандай кредит алып жаба турган нерсе болгон жок да. Ооба, дагы бир вопрос. Азыр мага бир банктан кардар звонить этти да. 200 миң 6 айга каникул алган экен, 200 миң плановый проценти кетиптир. Основной суммасы 1 миллион 300 экен. Аз банк чакыраттыр да, келип ошо 200 миңди основной суммага коштуруп процентке бөлүп берейли, эмне кылайын мен, кантейин дейт да. Аны айттым, ал 200дү ошо жөнүндө айтып берсеңиз. Биринчиден адамдарда кызык экен, айтып атпайбыз. Биринчиден ушу проценттерди такташып алсынчы, банк тактап берсинчи. Мен азыр мындай эме кылып, прямо мыйзамды окуп коюм келип атат да. Мына мыйзамды эң керектүү жерлерин окуп коем. Мына статья 3. Статья 3. Основные принципы банковских правоотношений. Основным принципом банковских правоотношений является законность, честность, добросовестность, прозрачность, разумность, справедливость и социальная ответственность. Она 6 статья. Основа представления банковских услуг. Взаимоотношения банков, небанковских финансово-кредитных организаций и других юридических лиц под надзором Национального банка с клиентом строится на основе принципа партнерства в соответствии с настоящим законом, на основе гражданского и иного законодательства Кыргызской Республики. Как партнер биргеликте иштеш керек. Она 7 статья. Раскрытие информации о банковских услугах. Общие условия представления банковских услуг являются открытой информацией и не могут быть предметом коммерческой или банковской тайны. Банк тайна доверяет, ничего тайна жоқ. До заключения любого договора на оказание банковских клиента должно быть обеспечена полная раскрытая информация о представляемых услугах. Отказ от представления исчерпывающей информации об условиях и стоимости представляемых услуг не допускается. Көрдің бе? Жанағы 18% чечмелеп түшүндүрүп бериш керек. Коюп, официальный кагаз менен. Жанагы эме боюнча да айтып Анан кийин мына 3-чү пунктта. Лица, представляющие банковскую услугу, обязаны убедиться в полном понимании клиентам условий, представляемых услуг, рисков, связанных с ним и ответственность. Көрдің бе? Банк өзі убедиться керек, что клиент түшүнбөдү. Ответственное кредитование. Первое, лицо, представляющее банковскую услугу, обязано осуществлять кредитную деятельность с соблюдением принципов ответственного кредитования, добросовестность, прозрачность, достоверность, партнерство по отношению к заемщикам. Учет их экономических интересов, и финансовых возможностей. Ошо клиенттин экономический выгодасынан ойлош керек. Азыр бүт банкрот үйлөрү тарттырып берип, последний эмес алып жүрбөйбү. Булар бүт мыйзамга булар банктар тетир иштеп атат да. Ал неме коммерческий банктар деген бул частный банктар деп атпайбы. Биз аларга жооп бербейбиз деп. А эмне үчүн анда жогорку кеңеш ошо частный банктарга мыйзам чыгарып берет? Ошол коммерческий банктар любой кредит берген жана кредитный союз башка бүт улуттук банктын лицензиясы менен иштейт. Эгер лицензия бербесе, алар иштебейт. А лицензия деген эмне? Алар эми ошо банкта экилеп функция болуп атпайбы мындай основа негизинде айткандачы. Биринчиден булар ошо заемщиктердин кардарлардын укугун коргош керек. Бул как уполномоченный орган. Бул мамлекеттен, улуттук банк мамлекеттин атынан чыгып аткан эме. Бул 100% мамлекеттики. Экинчи жагынан ошол коммерциялык банк башка кредит берген учрежденияларбы ошолор канчалык деңгээлде мыйзамды аткарыш мыйзам деңгээлде иштеп атат. Ошого булар надзор кылат. Азыр булар надзор кылган банктар мыйзамсыз иштеп атат. Бу жерде эл күйүп көчөдө басып жүрөт. Значит, бу жерде улуттук банктын ишмердүүлүгү 0 да. Не работает. Не работает, совсем результаты жок. Бул жерде Чынар Кулаилиева дейт. Мен жерде айтып берейин, мына статья 14 деген бар да, мына угуп алгыла. Правовой статус Национального банка, да? Эми бардын мына Национальный центральный банк является банком Кыргызской Республики и находится ее собственность. Правовой статус деятельности, функции и полномочий Национального банка определяется Конституцией Кыргызской Республики и настоящим законом.
Анан нерде болуп турган? Национальный банк, являющийся юридическим лицом, самостоятельной организационной правовой формой, Центральный банк Кыргызской Республики, осуществляющий свою деятельность в соответствии с настоящим законом и не преследующим цели получения прибыли. Мына мыйзамда жазылганда окуп атам. Анан эми 19-жылда Улуттук банктын отчетун караганда 7,5 миллиард прибыль алып атат. А прибыль алып эмне кылып атат булар? Өздөрүнүн расходун, административдик расходду көбөйтүп атат. 1,5 миллиард жанагы миллион кредиттерди алып жабып 4% эме кылган бүт акмакчылыктар ошол жактан. Ошолордун бардыгы ушу элдин жанагы томаяк болуп үйүн тарттыргандардын эсебинен кетип атат. Чынаркүл Алиева дейт. Акча асмандан түшкөн жок да. Эми жалгыз бой келин күйөөсү менен ажырашып, кичинекей баласы менен көчөдө калган жатат дейт. Банк үйүн алган дейт. Чүй областы станция Ивановканын тургуну дейт. Анан дагы экинчи эме да, мына банктын эмеси. Основным задачами способствующей достижению цели Национального банка является поддержание покупательской способности. А кайерде покупательской способность болот? Последний 50 жылдан бери курган үйүн тартып алып атат, Мына базарды көрүп атасыңар. Кымбатчылык кетип атат. Кана Улуттук банктын ишмердүүлүгүнүн натыйжасы? Демек Улуттук банктын кереги деле жок экен. Азыркы турушунда Улуттук банктын керек эмес. Улуттук банкты жокко тартыш керек. Улуттук банк набы содеяние эмелерине жооп бериш керек. Эл томаяк болгон жок да. Улуттук банктын үчүн койгон. Ушу элди ушу жанагы финансовый стабильностьти, жанагы бааларды кармайт. Финансовый стабилдүүлүк келет да мыйзамга жазып, сел задачасы коюп, анан түзүп атпайбы? Ошондо мыйзамды бузуп аткан уже полностью. Анан жанагыны айтып коеюн. Жана кече дагы бир замы келип, национальный банк айтып атпайбы? Биз кредитке они самостоятельные, алар өзү чыгара берет депчи. Эми карасаң өзүн эми как это самостоятельно? Да, банк самостоятельный, коммерческий. Но бирок лицензия же они выдают. Анан алардын мыйзамдуу иштеген надзорду ошолор жүргүзөт да. Анан бул жерде 28 статья бар, статья 28, ошол эле закондочу. Регулирование уровня процентных ставок. Ошо Улуттук банктын кече алгеде суроого жооп бере албай атпайбы? Мына окугула да ушуну. Биринчи, Национальный банк осуществляет регулирование уровня банковских процентных ставок инструментами денежной кредитной политики и другими мерами, предусмотренными законом. Экинчи, виды и порядок применения финансовых инструментов устанавливаются Национальным банком. А Национальный банк кантип билдирип калат. Алар правиласы иштеп чыгыш керек эле. Эгер на мыйзамды аткарган болсо. Бүгүнкү күндө бул мыйзам иштебейт экен. Муну кече замы турдуга, замы муну окуп алыптыр дагы. Иштетсе окуйбу? Анан эми бу жерде. Мына мисалы үчүн да, мына по отчету Национального банка по деятельности коммерческих банков и некредитных финансовых кредитных учреждений, да, не финансовых. По 19 жылдын деятельности. Средневзвешенная ставка депозита национальной валюты составляла 1,5%. В иностранной валюте 0,3%. Ошол эле моментте средневзвешенная ставка кредитов национальной валюты 18, иностранной валютада 9,6 болуп атат. Или средневзвешенная ставка кредита превышает ставки депозитов национальной валюты 12 раз, иностранной валюты 302 раза. Эми ушуну мына бийликте отурабыз деп элдин тарабын талашабыз дегендер азыр талашып Улуттук банкты коммерциялык банктарды ордуна коюш мезгил жетти деми. Эми обязательно эл тентип бир нерсе болуш керек. Эми Нурлан Торгоев дейт. Ушул проблеманы чечсек жакшы болмок. Баламдын атынан кредит алдык эле, поручитель апам болчу. Эми мына азыр үйдөн чыкпай ата-энемдин жүрөгүн оорутуп, сотко беребиз деп, үйлөрүн алабыз деп, пенсионерлерди коркутуп деп, көтөрөбүз деп үйдөн чыкпай калышыптыр. Ушул мыйзамдарды иштетип, мыйзам боюнча бирдеме кылышса жакшы болмок. Алганыбыз 20 миң алганбыз дейт. 2 жылда 130 миңди бердик дейт. Төлөгөнү 140 дейт. Ошону менен канча процент болот дейт. Залогко коюптур да ошол. Эми бизде мында социальная справедливость деген болуш керек да. Бизде бийлик бар, жогорку кеңеш бар, президентибиз бар.
өкмөт деген бар, башка мамлекеттик институттар барды иштеп атат. Мындай барды иштеген жерде, мамлекеттик орган бар жерде мындай беспредел болуш, башаламандык болуш мүмкүн эмес. Болбосо коом өнүкпөйт да. Мына өнүкпөй отурабыз го. Анан кийин жанагы улуттук банк коррупционный схема түзүп алыптыр да, обогащение боюнча. Эми андай схема деп башка. Анан эң кызыгы бул жерде мен айта турган эмеми айтып коеюн. Баягы Мурот деген бар. Муротту жогорку кеңеш бюджет кабыл алганда устанавливает. Бизде Мурот азыр 2000 сомго жетпейт. Мына Россияда мисалы үчүн по-моему азыр 12,5 миң болуп калды да, Мурот дегенч. Это минимальный размер оплаты труда. Бул баягы неквалифицированный трудтар болот го. Уборсанда мындай. Ошолорго гарантия кылып чыгарганда, адам иштесе, значит, ошондон төмөн айлык албаш керек да. Бизде 2000 сом ошол. Эми минимальный ошол Мурот бизде 2000ге жетпей атса 2000 сомго. Анан $20 миң айына Коммерцбанк президенттери айлык алса, это же каякта бул? Бул схема эмес, синдикат болуп калгандыр. Синдикат эмес, бул эми бул жерде Кудайдын деле карынан коркуш керек да, сезиш керек да. Мына айтканда Кудайдан коркпойт. Банктарда мына айтып атпайбы, 100 миңден 400 миңге чейин айлык алышат деп. Жок, ал 120 миң деген бул 1,5 миң. Адамдар выживает мындай алганда, Мурот, значит, ошону тапса иштеп атат да, 2000 сом. 2000 сом bir ayda. Бул 100 миң, 400 миң, $20 миң айлык, 200 миң. Эми карасаң, ама эл өзүнүн укугун как-то коргош керек да. Мындайда? Буларга керек экен ошол жанагы жемкорлук эме ушуларга керек экен, жашаш керек экен. Мына сотторду эметип атпайбы? Бирөөсүнүн 60 квартира, бирөөсүнүн 70 квартира чыгыпчы. Просто эме бул чет жактагы буюмдар аны изилдеген адам жок. Бул жакта адамдар нон таппай жүрсө, бул беспредел дем. Издевательство. Жок, мен айтайын деген сөзүм мындай да. Азыркы учурда мындай болуп атат да. Жанагы 70 үйү бар, 80 үйү бар соттор деп атпайбы? Ошолордун бардыгы бул коммерческий банктар менен балким келишим түзүп алган да. Ошо менен бир эле айдын ичинде өлдүм дегенде бир 10 процесс өтсө эле $10 миң алат экен да. Ошондо годовой доход $120 миң табат экен да бир жылдын ичинде. 5 жыл отуруп койсо эле, пожалуйста, $600,5 миллион таап алат экен. Анан мындай болуп атпайбы? Эгерде жанагы моптордуку неме деп айтып атпайбы? Младший персоналдар алгандан 2 миң сом деп атат. Негизи 2 миң сом болуп аткандан кийин ал средний прожиточный минимум деп туруп да караш керек болчу да. Эл каяктан табат депчи. $30 миң неме үйдү $10 миң берип атам. Эртеңки күнү булар изначально эле уже билип, уже готовы эле. Бул үйдү мен алам деп эле. Ошон үчүн мен кредит алгандарга совет берем. Эмеде Кыргызстанда эмес, Казакстанда 3% үчүн көтөрүлүшкө чыгып атышат. Күнүгө какшап атат, президентке чейин барып атышат. Биз 50% менен унчукпай отурабыз. Бала ыйлабаса эмчек кайда? Негизгиси ар бир кардарды биз азыр могу көбүнчөсүн айтып атпайбы? Ай силер эмне кылдыңар, эмне кылып койдуңар, документтерди тапшырдык элек, тигинтик элек, мынтик элек депчи. Ай урматтуу кыргыз элим, кредитти тапшыргандарда силер алган экенсиңер, кредитти договорду өзүңөр кол койгон экенсиңер. Бардык жерден эле загвоздка мындай атат. Кредит менен ошол кредитный кардар экөө бири менен сүйлөшүш керек болду. Силер баргыла нар деп атат. Сотко берсе ошолор берсин деп. Ошон үчүн биз силерди үйрөтүп атабыз. Мындай айтканда бардыгын тең сый урматтын баарысын жыйыштырып койдук да силерге үйрөтүп атабыз. Кандай ишти кыласыңар, эмне кыласыңар. Ушул эменин ичиндеги видеонун ичинде бүт неменин баарысын карагыла. Мыйзамдардын баарысын карап чыккыла. Абдумалик Кудайбердиев берип атабы, ошонун бүт баардыгын окуп чыккыла. Эчтеке коркпогула, соттордон да коркпогула. Соттор да билбейт экен мыйзамдарды. Улуттук банкты да бок билбейт экен эчтекени. Аларга баары бир болуп калыптыр. Бул жерден силер өзүңөрдүн укугуңарды айтышыңар керек, дасканалына жеткиришиңер керек. Келгиле жогорку кеңешке күнүгө эшигин алдынан чыкпагыла. Мына күн жылып калды, келип туруп төшөңөрдү, раскладушкаңарды алып келгиле дагы мына жаткыла ошол жерге.
Анан ошондо гана мыйзамдар өзгөрүлмөйүнчө, элге иштеп баштамайынча, коомчулукту сыйлап баштамайынча бийлик өкүлдөрү эчтеке чечилбейт. Силерди урматтоо менен Марипа Мукамбетовна.